талаш шаарында бокс боюнча жаштар арасында эл аралык турнир өткөрүлдү. 5 өлкөнүн мушкерлерин чогулткан Мелдеш улуу атамекендик согуштун катышуучусу даңк орденинин ээси Молдон Мураталиевдин жаркын элесине арналды. Быйыл бул Мелдеш 15-чи жолу өткөрүлдү. Башкы демөөрчүсү Альянс Алтын компаниясы каржылык колдоо көрсөттү. Эл аралык турнирдин ачылышына Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын депутаты Марат Мураталиев, Дастан Жумабеков, Альянс Алтын компаниясынын кызматкерлери жана бокс федерациясынын өкүлдөрү катышты. Алар жалпы катышуучуларды куттуктап, ийгилик каалашты. Бул турнир өзү 2008-жылдары башталды эле. Эл аралыкка чейин жеткизип, азыр мастерский турнирге жеткиздик. Былтыр биринчи мастерский турнир өттү. Бунун баары биздин кылган эмгегибиздин баары ушу биздин Талас областынан, Кыргызстандан, чет мамлекеттен келген, ушул жерден мастер спорттан толтурган могу жаш муундагы уулдарыбыз Кудай буйруса келечекте дүйнөлүк чемпионаттарда, олимпиадаларда биздин элибизди кубандырат деген терең ишеничтебиз. Ушул биздин федерациядан канча деген өлдөн катышуучулары, Азиялык оюндардын 2-2 орун алган балдарыбыз бар. Биз сыйлыктан алабыз. Биз сыйлыктан менен ушу турнирди ар дайым өткүзөбүз. Биздин оюбуз, биздин максатыбыз келечекте ушул дүйнөлүк чемпиондорду чыгарсак деген оюбуз бар. Талас областы федерациясынан бүгүнкү олимпиаданы жеңген спортсмендерибиз, жаш муундагы балдарыбыз деген ой тилектерди кылып жүрөбүз. Ошонун баары бүгүн биздин ой тилектерибиз, максаттарыбыз ишке ашып атат. Кудай буйруса, мен ойлойм келечекте ушул турган эр азаматтардын ичинен чемпиондор чыгат. Альянс Алтын компаниясынын демөөрчүлүгү алдында өткөн Мелдеш талаш шаарындагы Газпром спорт комплексинде болду. Эл аралык турнирге Казакстан, Өзбекстан, Россия, Тажикстан жана өлкө аймагындагы мыкты жаш мушкерлер катышты. 17 жаштан 18 жаштагы өспүрүмдөр рингке чыгып күч сынашты. 2011-жылдан бери өтүп келатат. Быйыл Кудайга шүгүр 5 мамлекет келип, 5 мамлекеттин арасында мастерский болуп, быйыл уже бекитилди. Призовой фондтору жакшы, Кудайга шүгүр. 2009-8 жылкы балдар 154 участник болду. Жакшы жалаң балдар бүт заряженный. Альянс Алтын компаниясына рахмат. Альянс Алтын компаниясы жардам берип, бизге аперип атат көп нерсени. Могу турнирге дагы салымын салды жакшы. Ушу өткөрүп аткан турнирди агайларга рахмат. Бүгүнкү турнирде буйруса утуп, финалда утуп, биринчи месте алганга ишенем. Ошо биринчи месте алып, Кыргыздын желегин көтөрүп чыгам. Соперниктер күчтүү экен, соперниктер Тажикстан, Өзбекстан, Россиядан, Казакстандан келиптир. Тажикстан жакшы боксташып атат азыр. Өзүнүн настрой боевой. Яшта жеңим деп ойлонуп атам. Настрой болот ошо. Только победа да. Молдон Мураталиевдин жаркын элесине арналган турнирге жерүү экенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы быйыл гана эмес, буга чейин да колдоп, жыл сайын көмөктөшүп келүүдө. Компания бокс спорттун өнүктүрүүнү колдойт жана таластан чемпиондорду чыгарууга кызыктар. Согуштун ардагери Молдалы Мураталиевдин элесине арналып бул жылда өткөрүлөт. Альянс Алтын компаниясы жылда демөөрчүлүк кылып жардам көрсөтүп турат. Себеби ушу бокс бул олимпийский вид спорт. Ушу Таластан, ушу Кыргызстандан, жалпы эле ушу жакынкы мамлекеттерден бүгүн катышып атат. Ушу Өзбекстан, Россия, бул ушу талаш шаарыбыздын дагы бул ушу кадыр баркына, ушу Кыргызстаныбыздын кадыр баркына бул салым кошула турган чоң иш-чара. Мен ойлойм, турнир жакшы ийгилик болуп, артынан чоң бир олимпиада чемпиондору чыгат деп ниет кылабыз. Чоң бир дем болуп атат жаштарга. Ошол үчүн Альянс Алтын компаниясы спорттун бардык түрүн колдогонго аракет кылат. Мелдештин жыйынтыгында байгелүү орундарга ээ болгондорго диплом, медаль, кубок жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы таластагы спорттук иш-чаралардын бардык түрлөрүн активдүү колдоп, демөөрчү болуп келүүдө.